Баткен шаарынын Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинде 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата иш-чара өттү. Анда окуучулар эне тил тууралуу ырларды айтып, сахналык көрүнүштөрдү аткарышты. Эне тилди даңазалаган маданий иш-чарадан алдыда. Биз өзүбүздүн эне тилибизди жогорку деңгээлде ушул келерки муундарга сактап калышта. Самалык мектеп администрациясы тарабынан уюштурулуп, улуттун башкы баалуулугу болгон эне тилин өнүктүрүү, даңазалоо, окуучулардын мекенчилдик сезимин жогорулатуу максатын көздөйт. Бул жылында биз ушул 10-класстардын арасында брейнинг өткөрүп атабыз. Ушул кыргыз тили боюнча бардык темалар ошол боюнча конкурс өткөрүп атабыз. Жыйынтыгын чыгарып, грамоталар тапшырабыз шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан. Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнү ар бир улуттун, элдин, маданияттын өзүнүн тилин сактап калуу жана коргоо үчүн коомду улантуу боюнча маанилүү күн экендиги баса белгиленди. Бизде иштеген мугалимдер өздөрүнө бөлүнгөн ачык сабактарды өтүп бүтүштү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тил, эне тилди өркүндөтүп, улуттун улуулугун даңазалоо, тилди байытып, урпактарга өткөрүү бүгүн күнүн парзы. Динара Курбанбекова, Абдирашид Саттаров, жаңылыктар.